Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жайкы Олимпиада оюндарынын байге ээлери жана катышуучуларына мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу салтанаты азем учурунда. Айсулуу Тыныбекова Париж Олимпиадасына катыша тургандыгын билдирди. Балбан кыз 2024-жылдагы Олимпиада оюндарында алтын медаль алууга болгон күч аракетин жумшай тургандыгын билдирди. Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшүндө 62 килограмм салмакта күмүш медальга жетти. Тыныбекова Олимпиаданын финалында күрөшкөн кыргызстандык 3-чү спортчу болуп калды. Мен жеткен күмүш медалымды өлкөбүздүн 30 жылдык мааракесине арнайм. Сиздин ишеничиңизге, колдооңузга терең ыраазычылык билдирем. Буйруса, ден соолук берсе, келе жаткан Парижде боло турган Олимпиада оюндарына катышам. Жана ошондой эле бардыгыңыздарга, ишеничиңиздерге, колдооңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Олимпиада оюндарына алтын медаль алыш үчүн бүткүл күчүмдү жумшайм. Рахмат.